Урматтуу агалар, эжелер, мына биз бүгүн Кыргыз Республикасынын Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына, Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына жана Кыргыз басма сөзүнүн 100 жылдыгына карата уюштурулуп аткан, баарыбыз сыйлап урматтаган көп кырдуу талант ээси Мамат Ибраим Самиев агабыздын эскерүү жыйынына чогулуп отурабыз. Бүгүнкү чогулушубуздун чоң максаты ошо агабыздын жасап кеткен эмгегин, басып өткөн өмүр жолун атайын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ЛТ теледоо компаниясынын чоң долбоору бар өчпөс ысымдар аттуу тажрыйбалуу журналист агабыз Алимжан Болорбаев агабыздын автордук программасынын алкагында ушу бир көрсөтүү даярдайлы деген ниет менен чогулуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин чогулушубузду дайыма Мамат экебиз ыйык Куранга маани берген, Куран менен иш баштаган инсан болчу. Биз дагы ушу ажекебиздин арбагына багыштап Куран окуп койсок. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин ар-рахманир-рахим малики яумиддин. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун. Ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин. Амин. Аллахым ушул окулган ыйык Курандан түшкөн соопту эң улуу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын рухуна, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына, табийиндерине, таба табийиндерине, динибизди, мамлекетибизди ушул күнгө чейин алып келген awliya заттардан улуу инсандардын рухтарына, алардын катарында чогулуубузга себеп болуп аткан ушу Мамат Ибраим Самиев уулу ажекебиздин рухтарына багыштаган болдук. Аллахым алардын жасап кеткен сооптуу иштерин өзүң даргөөңө кабыл ал. Билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечиргин. Жасалган ар бир жакшы амалдарын Аллахым эселеп сооп катары кабыл ал. Түбөлүк ордун бейиштен бергин. Роббана атина фид дуния хасанат ва фил ахират хасанат ва кина азабаннар рахматка рахман-рахим. Ушу дайыма ушу Мамат эке менен өмүрүнүн ушу чыгармачылык жолунда үзөңгүлөш болуп, бири-бирине дем күч берип, кандай чоң жыйындарда ушу бири-бирин колдоп кубаттап жүргөн пикирлеш, замандаш, тилектеш досу бир чети. Ушу Турой ака жороюп кандай сөз беребиз. Биз ал жак бул жагы бир 25-30 жылдай бирге ээрчишип жүрдүк. Чынында мына сөз башында Тургунбай өзү айтып кеткендей, өзгөчө бир көп кырдуу талант, таза, жоопкерчиликтүү, кичикейин, айкөл инсан эле. Улуу кесиптешибиз, калемдешибиз, кеңешчибиз, досубуз бизди көп кайгыга салып койду. Бирок анын жасаган эмгеги, чыгарган китептери, жасаган дагы соопчулук иштери, замандаштарынын, анын артындагы калемдештеринин эсинде түбөлүккө бирдей. Эң башкысы мурдараак чыккан жакында мен бир эскерүү китепте да чыгат. Орду толгуз 10 арман деп эң маанилүүлөрү баягы Баткен окуясына байланыштуу мыкты китепти мына анын редактору бул жерде Калдарбек Койлубай тегин отурат. Ушул китепти шашып чыгардым эле. Эми ушул китепти орус тилинде тезирээк жазып чыгамын деген эле себеби маалымат дагы кеңири тарайт экен. Аякта дагы көптөгөн коллегалардын бардыгы кыргыз тилине караганда орус тилине маани берип, ошону сал түшүнөт экен деп бир толгондо эле жасаймын деген. Себеби бул киши айтканын айткандай аткарчу. Дайыма так, таза, милдеттүү. Экинчи, мен ичим ачышканы 80% бүтүп калган техника илимдеринин доктору деген илимий даражага эмгектер менен бар. Бул доктордук эмгеги дагы мына ушул жерде башка бөлмөлөрдө сакталып турат. Негизинен курулуш иштериндеги кичиретүүчүлүктүн өзгөчөлүктөрү, ага керектүү учурдагы материалдардын эл аралык маанидеги күчү, орду ушундай бир кызыктуу тема 80%га бүтүп калды эле. Анан кыргыз тарыхы, улуу Манас бүтүндөй өзүнү арнап койгон болчу да. Ушул Манастын издерин Алтай Сибирден бери кезип, кайсы бир жолун таап, мына байбичеси Бегайымды кошо алып, атактуу дүйнөнү дүңгүрөткөн Юсуп Мамай атабызга барып жолугушуп, батасын алып, өзүнүн каалоолорун айтып, ушундай папра сүйүнүп берген болчу. Дагы да кыргыздын тарыхын тереңдетем деп
Майя өлкөсүнө мындайча айтканда Мексиканын борборуна, тоолордун арасына камданып, чындап жөнөгөндө Киевтен кайсы бир шутоолор баягы кагаз волокитасы менен дагы мындай даярданышыбыз керек экен деп ошон менен токтоп калганда, кайран эгер ошондо барса, ал жактан дагы ушу биздин кыргыз тарыхына, байыркы тарыхына, наркы континентте, мына мүлктүн нар жактарына өзү ушунчалык бел бойлап аракет кылды эле. Калгандагы чыгармачылыктагы бир топ мына азыр бирөө эмгек кылат экен, бирөө атагын алат экен да. Имам Сараксинин жайын, болгонун, негиздерин, анын эмгектерин эң биринчи көтөрүп чыккандагы ажекебиз Мамат Ибраим Самиевич болчу. Анан азыр республиканын чоң мечитинде имамдын аты коюлуп турат. Бул киши жөнүндө кеп жок. Мен жакында эле Бишкекте болгондо дагы ошо мечиттин имамына да жолугуп ушундай десек, ушундай айтышты эле дейт, баягы конкреттүү эч нерсе жок. Бул киши эч кимге милдет кылбай, бүтүндөй өзүнүн билимин, чыгармачылыгын, ошо керек болсо баягы аскердик даражаларын дагы чыгармачылыкка, элиме, манасыма, кыргызыма деп ушунчалык күйүп жанып иштеп жатканда алдырып койдук. Бул арман, бирок бул жөнүндөгү эскерүүлөр, баяндар эч качан түгөнбөйт. Дайыма ажекебиздин элеси, кылган эмгеги, жакшылыктары. Азыр деле мен ушул автомектептин жанынан ушу келечектин алдынан өткөндө дагы галдаңдап чыга калчудай үнү жаңыргансып кетет. Мен быйыл дагы бир-эки жолу Түркияга барып келдим. Ар дайым алыска чыгарда биздин үйдөн кабыр башына чейин бир жөн басканда 15 мүнөттүк жер барып зыярат кылып, алдында бошунча билгенимди окуп, уруксат алып сапарга чыкканыма ушу бейиштөрүнөн кооптугуңуз болсун ажеке дегендей кылып акырын басып кетем. Ошо ажекебиздин атын өчүрбөйлү, ушу кишинин жасаган эмгегин эскерип турайлы деп 2021 жылы жыл башында атайын фонд түзгөнбүз. Мамат Ибраим Самиев атындагы коомдук фонд түзгөнбүз. Ошо фонддун алкагында бир топ иштер болду. Бул сиздерге маалымат катары айтып коеюн. Ушул жерде шаарыбыздын эң мыкты мугалимдери, журналисттери бир ондогон жыйындарды өткөрдүк. Бул жердин аурасы, атмосферасы сонун экен деп, мына коомго катуу деген бир кыймыл түздүк. Ушул жердин мындайча айтканда шарапаты менен. Андан сырткары бул жерде жаштар Мамат Ибраим Самиев агабыздын калемине таандык ырларды көркөм окуп, сынак өткөрдүк. Алардын жеңүүчүлөрү акчалай сыйлыктар менен сыйланды. Андан кийин Ак Тилек мектебинде кыргыз тил адабияты каанасы ажекебиздин атында коюлуп, ал жер оформление болду. Андан кийин мына 2021 жылдын сентябрь айында, 28 сентябрда мына ушул жерде, мына бул жакта көп киши катышкан кишилер отурасыздар. Ушул жерди жапа турмак баарыбыз ачканбыз. Ошол ажекебиздин өмүр бою чогулткан эмгектерин, сыйлыктарын, басып өткөн өмүр жолун, колдонгон буюмдарын, кийимдерин, кээ бир баягы чет өлкөгө чыккандагы сувенирлерин алып келип ушул жерге коюп, ошо ажекебиздин өмүрлүк жубайы Бегай энебизге рахмат. Ушундай кылып абдан жакшы маани берип, колдоп кубаттап келе жатат. Баарыбыздын башыбызды бириктирип. Анда эмесе мен кийинки сөздү мына былтыры ажекебиздин 70 жылдык мааракесин өткөргөнүбүздө атайын китеп чыккан. Ошол ажекебиз калемине таандык ырлардын акыркы ырларын өзүнүн жакшы көргөн досуна, ушу тилектеш, пикирлеш, калемдеш агабызга Калдырбек Койлубай тегин тапшырып аманат кылып берип кеткен экен. Азыркы күнгө чейин социалдык тармактарга чыгарып атат. Анын көз өткөнүнө быйыл 4-күздүн жүзү болуп атат. Бирок анын элеси дале көз алдыбызда турат. Мисалга былтыр эскерүүсүн өткөргөнүбүздө ошол китебине уруулаштары, кесиптештери, туугандары баары жазып берип, эскерип, көздөрүнөн жаш алып өтө катуу эскеришкен. Ошол китепти жыйнап чыгарып элге кайтарып бергенбиз. Баары эле жылы пикир айтышты. Бул кишинин
туурабай айтмакчы, Сараксийдин биринчи издеп табышы, Манас атабыздын изилдеп Жусуп Мамай абабызга чейин барышы. Андан кийин эң негизгиси Баткен согушун биринчиден хронологиялык даректүү жазган дагы ушул Мамат Ибраимов Самиев болуп эсептелет. Ал өтө оор чыгарма болгон. Аны китепке мен редактор болгонмун. Өтө кыйналып жазган. Себеби эскерүүнү саатына, мүнөтүнө, күнүнө, айына чейин жазыш керек экен, так болуш керек экен. Барбаган жери калган жок. Карамыгы, чаткабы, зардалысы баарын барып изилдеп, бирден сурап, бул 1 жыл, 2 жыл кетти. Андан кийин бул кишинин элесинин түбөлүк сакталышынын жөнөкөй бир белгиси. Мен кээ бир учурда ошонун телефонунан чалып калам. Чалганда Бегай Ашим алат. Ошондо дагы бир аз өзүмө жоготуп, бул жок дегенде телефонунда дагы элеси калганын элестеп турам да. Андан кийин сурасам, мен биринчи байкап сурасам, ошол телефонду сактап калыптыр. Бул деген Айкөл кишинин, Айкөл жубайынын бир белгиси да. Бул Мамат эке чындыгында бир жарык эткен жылдыздай эле жашап өттү. Биз мына менен жубайым экөөбүз келдик. 14-жылдан 21-жылга чейин 7 жыл Мамат эке менен кызматташтык. Ушул 7 жыл биздин үй бүлөгө да аябай бир жемиштүү жылдар болду. Себеби ушул 7 жылдын ичинде канча китеп жазса, биздин экөөбүздүн колубуз бара алжак. Редактор, корректор, чогуу жасап, чогуу сабактар болуп, ар бир черновигин окуп, анан чыккандан кийин басмакананын жытын боёгун алып окуп китептерин. Мисалы Манас ислам эпосунун дагы Манас эпосундагы ислам дининин орду деген китеп. Карабайсызбы? Чубак ажы диссертация жактап жүргөн бул боюнча. Себеби Манасты бул теңирчилер өзүнчө башка түшүнүп, молдолор такыр окубайт экен Манасты. Биз кыргыздар баарыбыз эле Манас көлөмдүү болгондуктан окубайбыз. Ошол ушуну мен майдалап элге түшүндүрүп берейин деп биринчи идеясы биз менен таанышкан ушул болгон. Как раз мына Тургунбай мырза бизге жөнөткөн экен, биздин үй бүлөбүз менен таанышып. Манасты 5-6га бөлүп, майда китептер чыгарып, мисалы мына китеп, ушул Жигит дегенде ислам дининин чагылдырылышы. Кыргызчасын чыгардык, буну өзбекче которулуп чыгарылды, анан түркчөгө которулду, анан арабчага которулду. Карабайсызбы? Ушул арабча да чыккан. Анан эң кызыгы канча жолу Мамат эке өзүнүн акчасына чыгарды, бир да жолу калбады. Ушу музейинде деле 1-2 штук эле калган азыр. Таппайсың дагы элечи. Дефицит китеп да булчу. Бул ушул анчалардын көзүн ачты булчу. Бул кыргыздар теңирчи экен дегенде Манаста ислам бар экен деп арабтар кызыгып алып кетишпеди. Саудияга алып кетишти бул китепти, Түркияга алып кетишти. Кечээ күнү спектакльде да Салима Шарипова жазгандай. Тегирменчи болом деп жүргөн кичине бала, кичинекей Мамат Ибраимов. Туурабы? Азыр действительно мындай карап көрсөк, тегирмени айланып, бүт бардык тармактардагы мындай жуурулушуп, мен ойлойм бул ишти просто алып кетиш керек. Мында таң алчу элем да, сиз журналистсизби же кандай образование, вроде мындай силовой структурадан келген кишисиз, курулуш технары болуп турат. Кыла бербейлиби дейт да. Ошол творчество дейт, туурабы? Когда жок нерсени пайда кылып, бир гибрид кылып, аралаштырып, анан дагы бир жери мындай сүйүндүрдү, молодежько басым кылчу эле, в основном. Религию через молодежь берилет. Допустим, инструкция катары, китеп катары бүт молодежь менен көбүрөөк иштегиле, түшүндүргүлө деп, мындай образ милиционер айтчу эле да. Милиционер ким сүйүн билесиңби деп. Милиционер бул элдин жардамчысы деп. Жардам берет элге. Түшүндүрүш керек, мындай бир тартибин деп, коомдо жүрүүнүн депчи. Анан бир мысль болуп калды. Мындай аралаштырып, кечээ күнү мисалы мына көркөм окуу, поэзия. Азыр молодежьто, мына азыр технология заманындагы ушул поэзия киргизгени бул өтө чоң бир жетишкендик да. Естественно, бияка балдар келишет, кээде кызыгып келишет, мына китептери бар экен, биз окуйлу, көчүрөйлү депчи. Анан кийин мына Идар медиа менен биргеликте баягы видео форматка өткөздүк. Балдар кыздар өздөрү окушупчу. Бул өтө чоң нерсе да. Болочоктогу кесиби мисалы инженер болушу мүмкүн, врач болушу мүмкүн, каалаган кесибин тандаганы менен студенттер, окуучулар. Без творчества бул болбойт да. Мен ойлойм ошол жагынан өтө мындай бир
улап кете турган нерсе да булчу обязательно улап кете турган. Көп кырдуу таланттын ээси Мамат Ибраим Самиевдин эскерүү кечесине кош келипсиздер. Анда эмесе Мамат Ибраим Самиевдин эл менен бол деген жакшы бир ырын аткарып берип коеюн, кабыл алып коюңуздар. Тамашалап коркутсаң бычакта кап. Периштелер сен бычакты алгыча каргыш айтат. Эгер сен шылдыңдасаң бирөөнүн кемчилигин, ошол кемчилик балаңа же небереңе сөзсүз кайтат. Жалгыз жүрбөй, эл менен бол ар дайым. Жалгыздараак бак болбойт деген сөздү талдагын. Эл менен бирге болуп мамиле түз, ошондо сен туура жолду тандадың. Мамат Ибраим Самиев мырзакем, түшүмдү ээлеп алгансың, балалык калган таламсың, негедир эле уксамын, мырзакем, үмүт санаамсың. Алыста жүрүп сагынып, өзүмө өзүм таарынып, бата албай дүйнө койнуна, барамын сага кайрылып, бата албай дүйнө койнуна, барамын сага кайрылып. Мамат Ибраим Самиев, ата журтум. Душманга жалдыратып чөгөлөтпөй, башынан жылуу сыйлап өгөйлөтпөй, ата журт көз жашыңын тамчысындай, тирегиң бүтүн дүйнөң турган чөкпөй. Алыска ата арытсаң аргымактай, көзүңөн учкан мөлтүр булагыңдай, ата журт сагынычы кусалыгы таркалбайт койнуңдагы убагыңдай. Мамат Ибраим Самиев, тирүүлүктөн бүткөн тумар уюлбас. Тирүүлүктөн тумарыбыз тамырлуу, түнөгүбүз, жүрөгүбүз тагдырлуу, аалам жүзүн мөл булакка чайынткан, көк теңирибиз жылдыздардай тагдырлуу. Биз ааламга, аалам бизге санаалаш, тар жолунда бар тообалаш, таабалаш, талашсак да колдон чылбыр түшпөсүн, кубанычы, кайгы муңу аралаш. Эми бул органдын адамы болгон үчүн дайыма кыргыз милициясынын милициялар күнүндө кандай бир ички иштер бөлүмүндөгү бир мааракелерге барганда мына бул ошо парадный кийимин кийип барат эле. Мына алган сыйлыктарын дагы ошол органдан алган сыйлыктарын ошол жака коюп, андан кийин гражданский алган сыйлыктарын жөнөкөй костюмуна коюп, ошону бир жака жөнөгөндө дагы мындай талдап кийет эле да. Мамлекеттик майрамдарга муну кийип барышат бардыгына. Мамлекеттик майрамдарга, аш тойлорго булар кийим барып. Аштойго мына өзүбүздүн жөнөкөй майрамдарга муну кийет эле. Мен ошо таң калчу элем да, качан иштейсиң бул иштерди десем, ихрасыңдар иштей берем деди. Анан бир карасаң китеп жазып атат. Бир карасаң курулуш материалдарына. Бир карасаң киного киришип атат. Анан айтты, эс алган учурум болобу десем, менин иш менен иштесем өзүм муракат алам дейт да. Анан мага ошол ар бир жараткан чыгармасын апарып туруп көрсөтчү эле. Мына чыгарманы жараттым. Канчан чыгарайын деген мен айттым, сенин чөнтөгүң тола. Эми сен чыгармаң элдер издейт. Ошол көбүрөөк чыгарсаң, көбүрөөк жерге жетет десем, айткандай чыгарып барып элем. Мунун дагы бир улуу касиети ошол чыгармасын бирөө окшоп сатчу эмес. Ошо көңүлү сүйгөн адамдарга апарып туруп берип, менин чыгармамды окуп кой деп берип, ошо көпчүлүк тааныштар, досторду ушундан арттырды. Анан бирде келип алыптыр. Мен өзүм кесибим жөнүндө бир ыр жаздым. Эмне дедим? Милиция жөнүндө. Өтө жакшы экен дедим. Десем анан бирөөлүгө 10 чыгартам деди. Анан Досонкулов барып туруп 10 чыгартты. Анан формасы менен тарттырып, анан атайын кино темасында ошол өзүнүн кесиби жөнүндө ошол милицияларга атайын бир чоң чыгарма жаратты, кино жаратты. Ошол досубуздун айта турсак сөздөрү бул жөнүндө, ишмердиги жөнүндө, адамгерчилиги жөнүндө, деги эле коомдук көз караш жөнүндө айта турсак сөз көп. Мына
баяндаушылар дагы баягыдан бери сүйлөгөндөр да бул жөнүндө айтып кетти. Чынында суктанар жигит эле. Үй бүлөгө камкор канчалык деңгээлде. Бирок бир нерсеси мага жакты. Мен балдарыма бирөөлүгү чоңдор барып туруп, же болбосо окуу жайына барып туруп, окуу өткөрүп кой, же бир кызматка коюп деп суранбадым дедим. Себеби турмушта бул балдарым эч убакта бирөөгө ишенбей, өзүнчө бир коомдо күрөшүп ордун тапсын деген аракет менен буларга жардам берген жокмун. Бирок аталык камкордугума акылдасам айтам. Балдарым дагы өз алдынча иштеп, бирөөлүгө барып туруп, тааныш издеп, же болбосо бир буюм берип туруп кызматка кызыкпады. Мен балдарым ушу жагын жактырам деп айтып калчу. Анын үйүндө да камкор ушул байбичеси качан болсун байбиче деп кеңешип, болгон иштерин айтып, бир жака кетсе да ушу байбичесин айтып кетчү эле. Анан мындагы бир жакшы иштери тегин издегени мага жакты. Ушул Санжырада айрыкча ушул Санжырада келип, мен ата бабамдын Санжырасын билишим керек, такташым керек деп туруп, атасы жөнүндө атайын китеп жаздырды. Чоң буаз жөнүндө атайын ушул койгон жерге мүрзөсүн апарып туруп мени көрсөттү. Мен буам мына жерде деп ушул Каралжа районунда ушул барып Каллин, илгерки Каллин эле Карабарга деген аймакта ошо барып көрсөтүп, ошого барып Куран окуп келди. Мен ыраазы болдум. Сен ушундай тирүү эмес, өлгөндөрдүн кадырын десем, өлгөндүн кадырын жетсең тирүүнү баалайсың. Ушу өлгөндөрдүн кадырына жетели деп атайы барып туруп ушул неме болуп келди. Анан мунун дагы бир кыракылыгы же болбосо кызыкканы, кайсы жерде кооз жер болобу, тарыхый жер болуп сөзсүз сүрөткө түшүрө. Ушул жерге түшүп кетели, эстелик болот деп туруп, ошо Жалал Абадка барсам Баткенге барабызбы, же болбосо ушу тоолорго Каракулжага барабызбы, Алайга барабыз. Кайсы жерде болсун ушу сүрөткө тартып, ошо өзү да сүрөткө кошо түшүп жүрдү. Бир топ ошо сапарлаш катары, сырдаш катары ушул досум менен көп маселелерди чогуу болдук. Мен аны досум дайыма кечинде мага звонок кылчу. Иштеп атасыңбы? Иштеп атам. Анан звонок кылып, тоскоол болгонбу? Жок, тоскоол болгон жоксуң деп. Ушул өлөргө жакын жакшы эле жүрдү эле. Бир күн 3 күн звонок кылып койду. Мен издедим, эмне болду деп, күндө звонок кылам, жок, күндө звонок кылам. Анан бир күн азатынча саат 12-де звонок кылсам, бир гана сөз айтты. Больницадамын деген гана сөздү айтты. Анан эртең калсам мына өтүп кетти деген кабар алып калдым. Мына бул оору ушул шарт арабыздан алып кетти. Бул өкүндүрөт. Ушул күнгө чейин дагы көп эмгектер чыгарат эле. Көп таланттарды издейт эле. Ушул ыр окугандарды, ыр жазгандарды, кинону каалоочуларды ушу каяктан болсо таап келип туруп ошолорго ылайыктап ыр да жазып берди, кино да тартты, ролдар аткарды. Мунун ушул суктаныш керек да, мунун өнөрүнө дагы жасаган иштерине суктаныш керек. Бул баалай турган жигит өзү. Самиев агай менен 14-жылы тааныштым. Ал кезде мен УКМКда иштеп жүрчүмүн. Бир күн чалып калды, Ош Шамы гезитинин редактору Тургунбай Алдакулов сунуштады. Ушул журналист, чыгармачыл, ошол эле кезде ислам динин манасты жакшы билген адамдар керек болуп атат. Мен ушул чыгармачылыгымда ошол багытта жакшы иштерди баштап атам деп, сиздин үй бүлөңүз менен таанышып, ушул ишти баштайлы деп сунуш кылып калды. Мен жолукканда Мамат эке ушул манас өтө чоң көлөмдүү эпос болгондуктан жаштар тегиле калк жакшы окубайт экен. Ошон үчүн аны бөлүп тематикалар боюнча кичинекей брошюраларды, кичинекей китепчелерди чыгарып элге жеткирели. Анын үстүнө азыр ушул манасты да ар түрдүү жакка менчиктештирип талашкандар көбөйдү. Теңирчилер өзүнчө, башкалар өзүнчө деп ушул идеяларды айтып калды да. Анан ушул ишти баштадык. Мен келинчегим Масимкан Турсунбекова журналист. Мен өзүм жумуштан бош учурларымда кошулуп аттым. Ошентип жанагы манас эпосундагы ислам дининин орду, манас эпосундагы эр жигиттин сапаттары, манас эпосундагы аял заты деп аны бир нече темаларга бөлүп туруп, ушул эпостагы патриоттуулук, мекенчилдик темалар боюнча 6-7 кичинекей китепчелер чыгарылды да. Бул абдан элдин кызыгуусун арттырып, ушул манастагы ислам деген брошюра кийин түркчөгө которулду, өзбекчеге которулду. Араб алымдары кызыгып калып, өз манасты билгибиз келет, манастын ушул эпосты башынан аяк эле ислам экен деп, ушул арабчага которулган варианты мына Саудияга чейин кетти да. Ошто конференциялар өтүп атты. Ошондой эле мына
акыркы кезде экстремизм, терроризм маселелери аябай курч болуп кеткендиктен ушул биз жаштарга динден бул экстремисттик террористтик уюмдардын айырмасы эмнеде? Эмне үчүн алар өздөрүнө жалдап атышат? Эмне үчүн жаштар адашып атат деген маселелерди көтөрүп туруп, ошол диндеги агымдар, террористтик уюмдар, экстремисттик уюмдарды бөлүп ушул бир китеп кылып чыгардык эле. Аны мына укук коргоо органдары колдоп, жергиликтүү бийликтин жардамы менен, губернатордун жардамы менен миңден ашуун экземпляр чыгарылып, жаштарга, имамдарга таратылды да. Ошол имам Сараксинин өмүрү боюнча китептер. Деги эле бул өтө көп кырдуу талант болчу да. Бул мен негизги эле багыты улуттук баалуулуктар, Манас эпосы, ислам дини боюнча китептерине биз редактор болуп чогуу иштештик. Ушул бардык ар бир китеби бул коомго, элге пайдалуу, ошол элди туура жолго багыттоо, жаштарды туура тарбиялоо багытында болуп атты да. Анан кийин ошол китептердин негизинде спектакльдер коюлду, кинолор тартылды. Деги эле мен ойлоймун, ушул биздин үй бүлөнүн Мамат аке менен иштешкен 7 жылы өтө жемиштүү жылдар болду. Ушул 11ден ашуун китепти чогуу чыгардык да. Редактор болдук, корректорлук ишин да аткардык, кээде тең автор болуп чыгарып аттык. Бул Мамат аке бир оргуштаган күчтүү энергия менен, чыгармачылык менен ушул элге, жерге, мекенге күйүп жүрүп жашап өттү да. Акыркы мына ковид жылында 21-жылы, 20-жылдары өзү ооруп аткан кезде деле акыркы күндөрү келип ушул мен кабинетиме келип, терезелерди ачып коюп, маскаларды тагынып алып туруп китептердин үстүнөн иштеп аттык да. Ушул чуркап жүрүп, артынан бир абдан жакшы чыгармаларды калтырып, из калтырып кетти. Орус элинин улуу жазуучусу Антон Павлович Чеховдун мынтип айткан жери бар. Адамда дейт, бардыгы сулуу болуш керек. Анын ой, сезими, сүйлөгөн сөзү, кийген кийими, турган турпаты, ошондой эле жан дүйнөсү таза болуш керек. Ушул Чеховдун айткан сөзү Мамат Ибраим инимде бардыгы бар эле да. Ушундай сулуу, ушундай таза, ушундай бир адамгерчиликтүү жигит эле. Ушул иниме арнап ыр жазып келбеле. Анда уруксат этсеңиздер окуп берейин. Улуу талант Мамат Ибраим Самиев иниме арнаймын. Гүлүп жайнап, күндө аппак атат таң, сен төрөлгөн сулуу чыгыш тараптан, асман чийген ак чокулуу тоолордой сени дагы бийик кылып жараткан, жан дүйнөңдүн тазалыгы апакай калса керек улуу айкөл Манастан. Сухбат куруп, чай үстүндө терменен сузуп алып, казынаңдан дембедем. Талашканда Манастануу жагынан тулпар элең баш байгени бербеген. Мунаранын кышын койгон сендейге кол көтөрчү профессор да мен деген. Китеп жаздың, ойду калчап катырып, сүйүнчүлөп ошко бизди чакырып, куттуктасак абаларым келди деп кучагыңа баарыбызды батырып, жаш баладай туйлайт элең каткырып, жан дүйнөңдөн учуп чыгып атылып. Күндөр келет, күндө жаңы башталып, жаңы муун курч болот той тапталып, кызмат кылган сендей элдин уулуна азаматсың деген улуу атка алып. Айлар өтөр, жылдар өтөр, а бирок эмгектериң элде турат сакталып. Тургунбай Тагаев, Өзгөн району Шоробошот айылы. Ой баракелде. Биз Мамат Ибраим агай менен илимий мектепте бирге жүрүп калдык. Биздин экөөбүздүн устатыбыз бир болчу. Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын академиги Исманжанов Анваржан Исманжанович Самиев агай жөнүндө абдан жакшы ой пикирлерди жана анын илимий темасы жөнүндө бизге дагы көп айтып берген. Анан агай менен дагы ошол илимий темада аралашып жүрүп калган инсан катары агайдын ошол илимдеги абдан күжүрмөн эмгектери жөнүндө эскерип кетүүгө туура келет. Анткени агай бир жаралган өзгөчө бир инсан болчу да. Ал универсалдуу бир инсан десек дагы болот. Анткени ал бир эле мезгилде Манас таануучу, кыргыз таануучу,
ошол эле мезгилде куруучу жана жазуучу жана драматург болгон болсо, көпчүлүк билбеген бул Ажикенин дагы бир тармагы бул илимий тармакта. Болгондо да техника илимдеринин кандидаты болгон. Анын диссертациясы орусча жазылгандыктан, орус тилинде болгондуктан анын темасы да орусча атап кетсек болот. Моделирование и разработка солнечных воздухонагревательных установок деп бир азыркы замандагы мына энергетиканын кыйчалыш мезгилинде биз эми сезип атабыз. Агайдын ошол мезгилдеги темасынын актуалдуулугун. Анткени азыр ошол үйдү жылытуу маселесинде күндүн жардамында эле ошондой абаны жылытуучу установкаларды жасап, ага бир нече патенттерди алып, анан Самиев агайдын бир нече илимий макалалары белгилүү чет өлкөлүк журналдарда, илимий журналдарда жарык көргөндүгү. Азыркы тил менен айтканда Ринч системасындагы, Скопус системасындагы журналдарда жарык көргөн. Алардан арасынан атап өтө турган болсок, Ташкент шаарынан чыга турган чоң бир дүйнөлүк маанидеги эл аралык гелиотехника деген илимий журнал бар. Ал журналга анча-мынча окумуштуунун макалалары, илимий макалалары жарык көрүш кыйын. Агайдын ошол мезгилде эле ушул аталган журналга, гелиотехникага бир нече илимий макалаларын жарык көрүшү жана андагы жарык көргөн макалаларын ишке ашып, көпчүлүк жерде курулуп жана анын акт внедрениялары алынгандыгы агайдын чоң эмгектерди кылгандыгынан кабар берет да. Демек, агай аз өмүрдө көп иш жасаган, артынан жакшы иш калтырган жана жакшы из калтырган мыкты инсандардын катарын толуктап, алардын алдыңкы сабынан орун алгандыгы белгилүү. Демек, ал агайды канча эскерген сайын анын артында калган балдары жана неберелери муну менен сыймыктанса болот. Жана аны тааныган, аны менен замандаш, санаалаш, канатташ болуп калганыма мен дагы абдан сыймыктанып турам бүгүнкү күндө. Анткени күндөн күнгө агайдын ошол мезгилдеги айтайын деген ойлору, жасайын деген иштери күндөн күнгө алы ачыда элек сандыкта бычыла элек кундуз бар деген сыяктуу бир нече катылган сырлар бар экендигин бизге бара-бара маалым болуп келатат. Демек, агай жөнүндө канча айтсак аздык кылат. Агай жөнүндө кино тартылса болот. Агай жөнүндө бир нече чыгармалар жазылса болот. Анткени агайдын колунан, калемине таандык болгон, колунан жаралган 24 окуу китеби, 24 китеби, адабий китептер бар арасында, үй бүлөлүк китептери бар, жана Манас эпосуна арналган китептер бар, Куран, ислам динине арналган китептери бар, бир нече тармактагы китептерин дагы айтып кетсек арзый турган маселе деп айтам. Анткени агайдын өмүрү өрнөк, жашоосу бизге бир сабак боло турган мыкты инсан деп айтмакчымын. Мамат Ибраим агай бизге жардам берип, көмөктөшүп, мындайча бир сунуш кылганда, аппаратура бар экен, мүмкүнчүлүк бар экен, убактыңар бар экен, балдар бир кино тартпайлы деп. Түзмө-түз эле бир сунуш бере калып, анан кийин 17-жылы биздин мектеп деген тасма чыккан. Ал тасманы тартууда эле мен бир жагын байкап калдым. Буга чейин режиссерлор менен, сүрөтчү коюучулар менен иштеп жүрүп, Мамат Ибраим Самиевдин бир мындай өзгөчөлүгүн байкадым. Сценарийден баштап, анын разработкасына, анын режиссурасына киришип, кээ бир учурларда даже актерлорубуз менен сүйлөшүп, окуучу балдар менен мындай бир багытка салып, кийин съемка учурунда даже мына операторлорго техникалык бир жардамдарды көрсөтүп, мындай корректировка кылып, кээ бир жерлерин. Мен ошондо таң калганбыз. Мындай болушу мүмкүн эмес. Сиз кино тарткансызбы буга чейин десем, жок, тарткан эмесмин. Мындай теориясын билчилейм дейт, практикага өтүп кеткенбиз. Мугалим кино тасмасын 18-жылы тартып чыгарганбыз. Ал дагы аябай жакшы, мындай көрүүчү тараптан жакшы кабыл алынып, анан экинчи тасмабыздын дагы бир өзгөчөлүгү болду. Мына азыркы актуалдык маселени, азыркы повестканы жаш балдарга, жаш балдардын тили менен бергенбиз да. Азыркы учурдагы болуп аткан мына саясатты, динди маселесин, тарбия маселесин жөнөкөй эле комедия сыяктуу кылып, балдарга ошо сунуштап
көрсөтүп бергенбиз. Ошону менен агент турист тасмасы мына чоң экранга чыкты. Бул мынау милиция кызматкерлеринин ички мынау немеси ички турмушу жашоосу тууралуу. Ал жерде дагы аябай мен ойлойм мындай режиссура жагынан дагы Нарботон Анарбаев менен кошо иштешип мынандай милиционердин образын жеткизе биз баарыбызга түшүндүрүп берген Мамат Ибраим Самиев өзү автор катары дагы бизге консультант болуп дагы катары мынау милиционер бул биринчиден коомдун коргоочусу, гражданиндин коргоочусу жарандын деген бир жеткизе бергенбиз. Жазылып бүтпөй калган бир эки сценарийлери бар. Ошону азыр биз мына жазуучулар союзу менен биргеликте материалдардын баарын топтоп, бир сыйра анализден өткөзүп, азыр ачык сабак аттуу тасмасы азыркы учурда мына үн жазуу немесинде даражасында турат. Мен ойлойм азыр көрүүчүгө сунушталат мына жаңы жылга чейин. Ошону бир көрсөңүздөр, ошол жерде дагы мындай Мамат Ибраим Самиевдин почерки аябай жакшы көрүнүп турат. Мынау кино азыр чөйрөсү көрүп атасыздар. Жакшы мындай бир азыркы бийликтин колдоосу менен жакшынакай өнүгүп өсүп атат. Ошол Мамат Ибраим Самиевдин дагы бир почеркин дагы бир жолу бир көрсөтүп койсок деп ойлойм да. 75-жылы баш коштук. Жолдошум ал убакта студент эле, строительный техникумда окуйт эле. Өзү кеч дагы башка жактардан иштеп, ушу библия багууга аябай аракет кылган, аябай аракетчил адам эле. Бала чакалуу болуп, ушу балдарыбыз чоңоюп баштагандан кийин өзү дагы балдарды окутууга, ошолорго билим берүүгө аябай катуу көңүл бурчу эле. Айтат эле, эгерде силер окугула, мен шарт болбосо акыркы кийимди сатып болсо да окутамын деп ушинтип коет эле. Кудайга шүгүр, балдарыбыз жакшы болду. Баары жок олимпиадаларга катышып, кыздарым дагы биринчи республикалык олимпиададан биринчи, союздук олимпиадалардан экинчи местолорду алып келип атышты. Анан үчүнчү балабыз Мирбек бул дүйнөлүк олимпиададан экинчи место алып, күмүш медалын алып келди. Аябай ошол убактарда катуу сыймыктанып, ушу газетанын беттерине түшпөй, ушу жакшы биздин аябай сүйүнүчтүү моменттерибиз ошол убактарда көп болду. Кудайга шүгүр. Баары жогун жогорку билимди болду. Баары бирине экиден кесиптин ээси кылып, баары жогун ошондой кылып, экиден дипломдору бар балдардын. Кыздарыбыз врач, экөө тең эле врач, бири Ташкентте иштеп атат, бири Ошту. Ушу эл керегине жарап тургандарынан сыймыктанчу элек. Азыр деле мен сыймыктанам, Кудайга шүгүр. Балдарыбыз эми өздөрүнүн ушу иштерин алып, чет мамлекетте жүрүшөт, Бишкекте үйлөрү, балдарым, бала чакаларым менен ушу. Мен азыр чындыгында да азыр деле күтүүдөмүн. Ишик ачып кирип келе тургандай, командировкага кетип келип кала тургандай сезем азыр деле. Үйдө деле бир жерге келсем, бир жерде ушу жумушта жүргөндөй элестейт мага, басып жүргөндөрү баары жок эле. Азыр дали ушу тирүү деп элестетем. Кабар алып баары жогунан эле кабар алып жүргөндөй сезилет мага. Баары жогунан эле кабар алгандай болот. Бунун жасабай кеткен иштери көп болду. Азыр мына кол жазмалары бүт эле сакталып турат, үйдө сакталып турат. Аларды бул жерге алып келген жокмун. Көп көрсөтмөлөрү бар, алар деле үйдө турат. Азыр бу жерге алып келбекмин. Ошолорду алып, ошо байылталы деген немебиз бар. Мындай күтүүсүз өтүп кеттим, күтүүсүз болуп калды. Биз ошондон кийин мен өзүм чын өзүмө келе албай эле кыйла неме болуп жүрдүм. Анан ушу биз мынау чыгармачылык балдар өздөрүнүн ушу чогуу жүрүп, чогуу мынау студияны уюштуруп, ушулардагы балдардын таасиринин артында ошого өздөрү фонд түзөлү деп фонд түзүп, уюштуруп, музей ачып, анча жасалбай калган иштерин балдар бүтүрүп атат. Ошо ыраазычылык билдирем. Мынабу Фырат Сүйүндөр ошо өзү
тартып бүтүрөк кинолорун тартып бүтүрүп атышат. Анан мына жазуучулардын дагы келип эскерип ушундай жылуу сөздөрүн айтып, ушу жакшы жактарын эскерип аткандарына мен аябай ыраазымын. Мунун экинчи өмүрү да байым дагы эле ушундай неме эскерүүлөр көп болот дейм. Мүмкүн бала чакаларым кийин өткөрүп калса мындан дагы мындай жогорку деңгээлде өткөрөт дейм. Мен жолдошум өтүп кеткенден кийин өзүмдү аябай эле жоготуп койдум да. Анан ошол акыбал ошондой немеде барып, мен мектептин директоруна жолугуп, өзүбүздүн ак тилекте директоруна жолугуп, китептерин алып алганмын. Ушундай немеле ал убактарда библиотекага коет деген акты уктум эле да. Анан библиотекага тумай барсаңыздар, ушул жерде биздин мектептеги кинону тартып эле чыгармалар мынандайлар, эми мен азыр айтып өзүм жетиштире албайм, өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Анан мынабы алган сыйлыктары деп ошолорду таштап келдим эле. Кийин азыр класска коюп калыптыр аттарды. Анан майда класстардын адабият классына атым ыйгарган. Анан ошондо дагы иш-чаралар өтүп турат. Быйыл май айында өткөргөн иш-чарасына катышып, мен аябай сүйүнүп келдим. Ушу жаш балдардын таланттууларын ушунчалык жакшы алып барышты, көркөм окушту, интермедиа аткарышты, мен көрүп аябай сүйүнүп келдим. Мен Бишкекте жүргөндө ар бир көчөдө мындай неметкендерде жазуучулардын аттары бар. Ошол үйлөрүн көрүп, ушу жакшы болуп турбайбы, ушинтип коюп койгон деп мен кайрылдым. Ал убакта мораторий жарыялап койгон экен. Кайрылып ушундай мен кең узун көчөлөрдөн, чоң көчөлөрдөн суранбадым, өзүбүздүн көчөбүзгө. Өзүбүздөн ушул жакшы болот экен деп, анан ошонун негизинде өзүбүздүн көчөбүзгө аты ыйгарылды. Мамат Ибраим Самиев агабыздын чыгармачылык багытта кызматташып жүрүп, адамгерчилигин, чыгармачылыкка жасаган мамилесин, улут көрмандыгын, динибизди, салтыбызды ушунчалык бир баалаган инсан экендигин жакындан таанып билип калдык. Мен өзгөчө бир 3 сапатын белгилеп кетким келет. Биринчиси адам катары. Ушул жан дүйнөсүндө кичине болсо да бир чыгармачылык чымыны бар инсанды таап калса, ар дайым ошону туш тараптан кубаттап, ошого моралдык дем күч берип, өзүнүн чыгармаларын дагы айтып деп чөйрөсүн абдан жакшы кеңейтип алды да. Өзгөчө мына Ош областтык жазуучулар союзуна негизги бир локомотив сыяктуу ошол арасында жүрүп, ошол жамаатты бириктирип, ошолорду бир жакшы сөзү менен, жакшы бир кечелерди уюштуруу менен, уюштуруп жөндөмү менен башын бириктирген, ошолорго бир дем күч берген инсан болду. Анан экинчиден ошол өзүнүн демилгеси менен бизге чейинки инсандарды айтып кетти. Ошол Манасты изилдөөгө, Сараксини изилдөөгө өзүнүн эмгегин, каражатын жумшады. Өзү баягы иш сапарларына барып келген, атайын изилдеп барып келген сапарларын Ош Шам газетасына чоң репортаж кылып алып келет эле. Ошол сюжеттерин баарын жакшы кылып жазып, гезитке берип жүрүп, биз бул кишинин дагы да бир өзгөчө бир мээнеткештигин, ушул мекенге болгон сүйүүсү бир башкача инсан экендигин билип калдык да. Анан эң чоң бир артыкчылыгы катары үлгү ала турган бир сапатын айтайын десем, айткым келет. Ал ушу балдарын билимдүү болушуна жасаган мамилеси. Өзгөчө ушул өмүрлүк жубайы Бега эжеге жасаган мырзалык, камкор инсан катары ушул киши мындай үй бүлөнүн бир туткасы катары жасаган мамилеси дайыма мени суктандырат эле. Мына ошол үй бүлөдөгү бир туруктуулук дейбизби, мындай жакшы бир аура, ынтымак бекем орногон экен, сүйүү бекем орногон экен. Көз өтүп кетсе дагы мына биринчи кезекте ошо Бега эне өзүбүз демилге көтөрүп, баарыбыздын ошол башыбызды бириктирип, мындай жакшы чыгармаларын чогултуп, мына музейлерди ачып, азыркы күндө дагы буюрса мына экинчи өмүрү жакшы уланып атат деген ойдомун. Бул киши жазып кеткен чыгармалары, изилдөөлөрү, кино сценарийлери, илимий иштери, айтор жасаган баардык тармакта жасаган иштери кийинки муундарга уланат. Анткени бул муун үчүн керек. Биздин жаштарыбыз ушул салт санааны, ушу Манастын ичинде эмне бар, динибизде эмне бар, жалпы эле ушул адамдагы асыл сапаттар кандай болуш керектигин ар кайсы мезгилде бул нерсеге муктаж болот коомчулук, жаш муун. Ошондуктан мен ойлойм, бул чыгармалар мезгил өткөн сайын өзүнүн баасын дагы да арттырат. Түбөлүк ушу жаштардын келечек муунун колунда көтөрүлгөн китептер, оозунда айтылган сөз катары легенда болуп калып кетет деген терең ишенимдемин.
Момат Ибраим агай менен мен ушул Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмүндөгү атайын илимий институтта чогуу иштеп калдык. Агай экөөбүздүн жетекчибиз бир техника илимдеринин кандидаты Исманжанов Анваржан Исманжанович. Агай менен жетекчибиз дагы жаштары жакын болгондуктан биздин илимий мектебибизде алар бизге агалыктагы, аталыктагы чоң мээримдерин көрсөтүшүп, ушу илимий мектепти өнүктүрүүдө абдан чоң жардамдарын көрсөтүштү. Агай техника илимдери кандидаты боюнча илимий даражасын ушул күн энергиясын колдонуу менен курулуш материалдарын өндүрүү, аларды эл чарбасына колдонуу боюнча бир топ ийгиликтерди жаратып, ошонун аркасында бир топ илимий макалаларды жарыя кылды. Анын илимий макалалары бир гана Кыргызстанда эмес, Казакстанда, Өзбекстанда, Америкадан чыгып, бир топ кызыгуу талкууларды жараткан. Агай өмүрүнүн акыркы күндөрү ушул Ош технологиялык университетинин курулуш өндүрүшү кафедрасында ошо доценттик кызмат аркалап келди. Агай менен чогуу биздин ушул илимий мектептен 13-14 илимдин кандидаты чыкты. Ушулардын баардыгы ушул күнүн энергиясын ушул эл чарбасында ар түрдүү тармактарда колдонуу боюнча бүгүнкү күндө дагы иштерин улантып келүүдө. Момат Ибраим агайдын дагы иштери бүгүнкү күндө ушул мектептин кандидаттары, доценттери тарабынан дагы ийгиликтүү улантылып келүүдө. Ал агай баягы бир кылган ишине чын дилден берилип кетет да. Анан баягы илимий эксперименттерди жүргүзүп атканыбызда дагы ал кандай маанайда келсе дагы бир карасаң эле жумушчу маанайга түшүп калган болот. Анан биз аны көрүп кошо аралашып, эмгектенип, анан эртеден кечке чейин ушул илимий изилдөөлөрдү күндүн кайсы убактысында кандай болот ошонун баарын чогуу жүргүзгөндө ага өзү кошо киришип, жазып, так жазып, баягы убакытты үнөмдөө боюнча так маалыматтарды берчү. Өткөн тарыхты урматтаган киши эле мына бүгүн биз ал кишини урматтап отурабыз. Ошол көптөгөн эмгектери ошол элге жетпей калбасын деп биз бул жерге ошо өзү чыгарган милицияда иштеп жүрүп, өзү жазган китептерин ушул жерге келечек жаш муундарга, жаш кызматкерлерге билдирүү максатында жана айрым бир окуу куралдары катары колдонуу максатында ушул жерге койгонбуз. Анан бул кишинин өмүрүн дагы ошо өрнөк катары ушул музейге коюп отурабыз. Мен билгенден бул киши ошол 2000-жылдары өтө чуулгандуу бир ишти ачкан. Ал кезде ошол мамлекеттик мүлк фондуна караштуу Ош областындагы ошо резервет фонддо чоң көлөмдөгү буудайдын жок болуп кетишинин бетин ачып, жылдап сот артынан жүргөн да оперкатар. Ошону айтып калчу да, бул деген ошо элдин башына бир иш түшкөндө ошол азык түлүк коопсуздугу үчүн сакталган нерсени сатып жиберген бул кечирилгис нерсе да. Аягына чейин өжөрлөнүп, 3 жыл деген аягына чыгып, баарын жоопко тарттырган да. Ошол кезде ошол ишти аткарып жатып, ошол мындан бир 20-30 жыл мурдагы, ал кезде 2000 жылы болгон болсо, ошол Октябрь революциясынан кийинки жылдардагы окуяларга кайрылып, ошондо да ушундай болгон. Бизге окшогондор күрөшүп, элге ушундай тынчтыкты алып келген. Эгер тек койчу болсок, элге эч нерсе калбай калат. Мындайга аеосуз күрөш керек деп, ушул мыйзамсыз терс көрүнүштөргө чыдабаган бир ушундай инсан эле да. Бул адилетсиздикти бир жактырбаган, анан чоңгобу, кичиге баарына бирдей мамиле кылган, ушул адамдык сапат өтө жогору инсан эле да. Мен кээде артка кылчайып, ушундай адамдар менен иштеп калганына сыймыктанам да. Себеби мен ошол жан келгенде көрсө ушундай Момат Ибраим Самиевке окшогон өтө бир баягы ой жүгүртүүсү жогору, интеллектуалдык деңгээли өтө жогору адамдар менен иштешип калган экенмин, устаттын катары. Ошолордун көрсөткөн жолу менен мен дагы бүгүн өзүм ардегер болуп, ошолордун катарында жүргөнүмө сыймыктанам да. Болуп жүрүп, Агент турист деген китеп да жазып, анан фильм да чыгарбады. Анан жакын мамилебиз жакын болгон сурайм да, бул прототиби бар да десем, ошол прототип өзүммүн деп айтып калат да. Айрым бир туура эмес ушактардан улам өзү ошо түрмөгө жатып чыккан учурлары болгон да, өзү опер болуп дагы. Себеби бул ошол кездеги аңгизаты боюнча уюшулган кылмыштык топтун андай курмандыгы болуп кала жаздаган да ал жерден. Анан ошол адилеттүүлүктү, чындыкты жактаган жетекчилер болуп, бактысына
ошол уюшулган топтун бетин ачканын, ошол келечек муунда биз келечек муундар ошо менин баягы тагдырымы кайталап калбасын, бир жагынан ошол менин басып өткөн жолум буларга сабак болсун деп ошол китебин чыгарган. Бул киши ошол кезде эле Манас тууралуу көп нерселерди айтып, санжыраларды айтып, качандыр бир кылымдар мурда болгон бир улуу инсандарды айтып калчу, анан ошондой нерсени каяктан алат деп. Анан ошол киши ошол иштеп жүргөн учурда мен пенсияга чыккан болсом, ошол Манас иликтейм. Анан баягы Түркияда Изник шаарда кыргыз баатырлары жөнүндө эстелик бар экен, мен барып көрдүм. Демек ошондо 50 миңдей аскерди жиберген кыргыз демек улуу эл болгон. Мен ушунун тарыхы толук иликтенип бүтө элек. Мен ошону иликтешим керек деп айтып жүрчү да. Анан баягы жаштын тилегин берет деп ардактуу эс алууга чыккандан кийин чындап эле ошол Манас жүргөн жери ошол Енесейге чейин барып, жанагы Алтай тоолоруна чейин барды. Ошо барардын астында Манасчынын баягы патасын алышым керек деп Жусуп Мамайга барып зыярат кылып, ошол кишиден патасын алып, анан ошол Енесейдеги Манас көлүнө, Манас жүргөн жерлерге барып зыярат кылып, жөн жүрбөсүн ошол жерде жогоруда айткан бир касиети бар деп, ошо Манас жөнүндө бир өзүнө бир баягы аян түшкөнбү, ошодон келгенден кийин Манастагы исламдын орду, ошол Манастагы исламдын аялдар үчүн, балдар үчүн, эркектер үчүн деп өзүнчө бир китептерди бөлүп чыгарды. Анан ошол жактан зыярат кылып келгенден кийин канча кылымдар бою Ас-Саракси имам Ас-Сараксинин табыты каерде экенин билбей жүргөн бул киши өзү ошол таап кайсыл жерде жаткан. Мына бүгүнкү күндө дүйнөлүк деңгээлге алып чыгып, азыр ошол табыты коюлган жер чоң бир туристтик аймакка айланды. Ошого да ошо Ас-Саракси имамдардын баягы шамы Ас-Саракси деген китепти жазды, өзүнчө спектакльдерди койду бул киши. Жөнөкөй адамга андай бир аяндар келе бербейт да. Бул өзү дагы баатыр мүнөз ошондой киши болчу. Алдыда жасайм деген эмгектери, пландары аябай көп болчу. Өмүрү кыска экен, ага жетише албай калды. Эми анын устаздары, бала чакары улантат деген ойдобуз. Биз дагы жөн отурбайбыз, анын шакирттери улантабыз. Ошо улантабыз деген максатта ушул эмгектерибизди топтоп отурабыз. Бул киши жөнүндө көптөгөн илимий эмгектер жазса болот да. Өзүнүн үйүндө эле бир чоң бир музей да, барсаңыздарчы. Биздин мектепте, биздин мектебибиз Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достук атындагы мектеп лицей. Бул мектепте атайын ошо Мамат Ибраим Самиев атындагы каана уюштурулган. Бул каанага агайыбыздын өзүнүн үй бүлөсүнүн демөөрчүлүгү менен, жабдыктар менен толукталган. Биз ошол кабинетте окуган окуучуларга эле эмес, жалпы башталгыч класстын окуучуларына агай жөнүндө толук маалымат берип, көп кырдуу таланттуу инсан экендигин, анын атайын өзүнүн автордук ырлары бар экенин, Манас изилдөөчү, милициянын полковниги катары таанытып келебиз буга чейин. Мындан кийин дагы ошо балдарга ошол адам инсан жөнүндө толук маалыматтарды берип турабыз. Биздин ошол Ак Тилек кичи районунун жашоочусу катары агайды жакшы таанышат. Агайдын кино жазгандагы өнөрү бар экенин билебиз. Ал тургай ошол биздин мектеп деген киносу биздин ушул мектептен тартылган. Ага өзүбүздүн окуучуларыбыз катышкан. Жалпылап айтканда агай жөнүндө толук маалымат бар. Үй бүлөсү дагы тез мектеп менен кабар алышып турушат. Ар жылы агайдын туулган күнүндө май айында биз туулган күнүнө арнап атайын кечелерди уюштуруп турабыз. Ага үй бүлөсү келип катышып турушат. Самиев Мамат аканын ушул аты биздин көчөгө коюлгандыгына биз өтө сыймыктануу менен кабыл алабыз. Мамат ака аябай үлгүлүү адам болчу. Биз бул адамдын эмгектери, эмелерин ушу биздин балдарыбызга, нөөрөлөрүбүзгө баардыгына айтып, ушул кишинин атын сыймыктануу менен алып жүрүшсүн деп. Ошо Мамат аканын биздин көчөгө аты коюлуп калганына биз бала чака, тууган урук, мына көчөдөгүлөрдүн баардыгы сыймыктанат. Баардыгы ошол кишинин атын атап, кызмат кылып, ошол киши менен сыймыктангыла деп балдарга тарбия берип, ушундай жакшы насаат сөздөрүбүздү айтабыз. Ошо баардыгы тынч болсун, балдар да билимдүү, баардыгы
илим жактап атат, кинолорду чыгарды. Кызматы чоң. Кыргызстан боюнча кызматы чоң иш. Ошон үчүн көчөбүзгө атын коюп алды.